Саламатсыңарбы, кымбаттуу студенттер. Аралыктан окутуу боюнча микробиология предметинен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы риккетсиялар. Сабактын максаттары: когнитивдик, таанып билүүчүлүк максаты. Студенттер риккетсиялардын морфологиялык түзүлүшү, алардын көптүрдүүлүгү, риккетсиялар козгогон инфекциялык оорулар жана алдын алуу үчүн профилактикалык эрежелер жөнүндө айтып беришет. Баалуулук, өнүктүрүүчүлүк максаты. Студенттер риккетсиялар козгогон оорулардын микробдорунун сүрөтүн тартат, таблица түзөт, слайд иштеп чыгат, тест, кроссворд түзөт. Жүрүм турумдуулук максаты. Студенттер чакан топтордо иштей алышат, билгендерин башкаларга түшүндүрүп бере алат, бирин-бири сыйлашат, пикирин угат, толуктоо киргизе алат. Бул теманы окуу менен студенттер төмөнкүдөй жалпы компетенцияга ээ болушат. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө инфекциялык оорулардын профилактикасы жөнүндө аткарылуучу жумуштардын маанисин жана жыйынтыгын, алардын эффективдүүлүгүн жана сапатын баалай билет. Бул теманын негизинде төмөнкүдөй окутуунун натыйжаларына ээ болот. Студент теориялык билим аркылуу риккетсиялар козгоочу микробдордун морфологиялык түзүлүшүн, алардын түрлөрүн, риккетсиялар козгогон инфекциялык ооруларды, оорунун алдын алуу үчүн профилактикалык эрежелерди билет жана төмөнкүлөрдү аткара алат. Риккетсиялар боюнча мүнөздөмө бере алат, эпидемиялык бит келте оорусунун өзгөчөлүгүн аныктай алат, ооруну алдын алуу үчүн аткарылуучу профилактикалык жумуштарды жасай алышат. Сабактын планы: биринчи, риккетсияларга жалпы мүнөздөмө берүү. Экинчи, эпидемиялык бит келте козгогучу. Риккетсияларга жалпы мүнөздөмө. Риккетсиялар майда таякча түрүндөгү бактериялар. Өлчөмдөрү 0,135–1 микрометрге чейин. Тирүү клеткада өсүүчү мителер. Муунак буттуулардын организмдеринде жашашат, өртүшөт. Муунак буттуулар, алардын ичинен кенелер, биттер риккетсияларды алып жүрүүчүлөр жана ооруну таратуучулар болуп эсептелет. Риккетсия деген ат биринчи жолу бактерияларды изилдеп, оору жаратарын аныктаган америкалык окумуштуу Риккетстин намынан аталган. Риккетсиялардын формасы жана өлчөмү алардын жашоо шартына жараша өзгөрүлүшү мүмкүн. Риккетсия экиге бөлүнүп көбөйөт. Көпчүлүк риккетсиялар тирүү клеткалардан тышкары шарттарда өсө албайт. Аларды өстүрүү үчүн көбүнчө жумуртканын түйүлдүгүнүн сарысы колдонулат же клетканын өсмөлөрү, муунак буттуулардын ичегилери пайдаланылат. Риккетсиялар жашаган ээсинин клеткасы менен байланышпай, өз алдынча зат алмашууларды жүргүзөт. Бирок өзүнүн көбөйүшү үчүн ээсинин клеткаларынын макроэнергиялык кошулмаларын талап кылат. Риккетсиялар адамдарда эпидемиялык бит келте, кенелердин риккетсиозу, Ку лихорадкасын, темгилдүү калтырак деген ооруларды жаратат. Эпидемиялык бит келте козгогучу. Бит келтени Риккетсия правацека таякчасы козгойт. Антропоноз тобуна кирет. Оору чыйрыктырып, калтыратып, денеге атайын кызамыктар чыгат, борбордук нерв системасы жана кан тамырлардын ишин бузат. Таксономиясы: бит келте козгогучун америкалык окумуштуу Риккетс жана чех окумуштуусу Правацек далилдешкен. Бирок өздөрү ошол оорудан ажал табышкандыктан козгогучтун аты ошол окумуштуулардын ысмы менен аталып калган. Риккетсия правацека Грациликутес бөлүмүнүн Риккетсиасес уруусуна кирет. Морфологиясы: Риккетсия правацека өтө майда таякчалар. Чоңдугу 0,1–0,6, туурасы 0,8–2 микрометрге чейин. Негизги 2 антигени бар. Ысыкка туруктуу үстүңкү липополисахаридден жана сомалык эрибеген ысыкка чыдамсыз белок полисахариддин курамынан түзүлгөн. Генетикалык инженерия методу менен
Rickettsia pravatsеканын 3 белоктон турган антигендерин алышкан. Сыпной тифтин микробу клетканын ичинде өсүүчү паразит. Клетканын цитоплазмасында өрчүйт. Риккетсиянын ууландыруучу жана гемолитикалык касиеттери бар. Провоцектин риккетсиясы сырткы чөйрөдө тез өлүмгө дуушар болушат. Жогорку температура, антибиотиктер, дезинфектанттар аларга терс таасирин тийгизет. Бирок төмөнкү температура жана биттердин кургап калган заңында көпкө жашашат. Эпидемиологиясы. Инфекциянын булагы ооруган адам. Ооруларды ташыгыч көйнөк бите. Ал ооруган адамды чаккандан кийин жугуштуу болуп калат. Себеби риккетсиялар биттин ичегисинин эпителиясында көбөйүп, ичеги көңдөйүнө чыгарылат. Биттердин шилекей бездеринде соруучу аппараттарында риккетсиялар болбойт. Ошондуктан оорулар бит жакканда жукпайт. Биттин чакканы терини кычыштырат. Адам ошол чаккан жерди тырмап, биттердин риккетсиялары бар заңын жаратка киргизишет. Ошентип ооруну өздөрүнө жуктуруп алышат. Оорунун таралып кетиши жана келип чыгышы биттеп кетүүгө байланышкан. Бит келте оорусу байыртадан эле белгилүү болгон, бирок өз алдынча оорунун сыпной тиф экендиги 19-кылымда белгилүү болгон. Оору бардык жерде кездешет. Бит келтенин эпидемиясы согуш болгон жерлерде, элдер ачарчылыкка дуушар болгондо, социалдык өзгөрүштөр кычаганда, калктын санитардык гигиеналык абалы начарлаганда, жакынчылыкка кабылганда кеңири таралат. Эпидемия болгондо адамдардын 80% өлүмгө дуушар болушкан. Азыркы учурда бит келте чанда гана кезигет, негизинен Брил оорусу түрүндө кездешет. Патогенези. Провоцека риккетсиялары канга киргенден кийин кан тамырларынын бетиндеги эпителий клеткасына өтүп, анда көбөйүп, өлүп, эндотоксин бөлүп чыгарат. Токсиндин таасири менен эндотелиалдык клеткалар бузулуп, риккетсиялар кайрадан канга өтүп, майда кан тамырлар капиллярларды бузуп, мээде, жүрөктө, бөйрөктө жана башка органдарда кандын айланышын начарлатып, менингоэнцефалит, миокардит, гломерулонефрит ооруларын пайда кылат. Риккетсиялар ооруган адамдын организминде көпкө сакталып калат. Кээде бит келтенин кайрадан келип чыгышына, оорунун кайталанышына жол берилет. Бул Брил оорусу деп аталат. Клиникалык көрүнүшү. Инкубациялык убагы 12-14 күнгө созулат. Оорунун жеңил, орто жана оор өткөн ар кандай формалары бар. Оору денени ысытып, чырыктырып, калтыратып, башты өтө катуу оорутуп, уйкуну качырып, жөөлүтүү менен мүнөздөлөт. 4-5 күндөн кийин майда кан тамырларынын капиллярлар менен бузулушунун негизинде ооруга эң эле мүнөздүү денеде кызыл чыбырчыктар пайда болот. Оору оор өтсө, жүрөктүн, мээнин кызматы бузулат. Азыркы учурда бит келтенин мурда ооруп айыккан адамда бир нече жылдан кийин кайталап ооруган рецидивдик түрү кездешип, оору жеңил түрдө өтөт. Бул оорунун түрү Брил оорусу деп аталып, ооруган адам бир нече жыл мурда келте менен ооруганын билдирет. Микробиологиялык диагностика. Риккетсияны ооруган адамдардан бөлүп чыгаруу мүмкүн эмес. Негизги лабораториялык диагностиканы кандан антителоны табуу үчүн кыйыр гемагглютинация реакциясы жана агглютинация реакциялары колдонулат. Бит келтени Брил оорусунан айырмалоо үчүн иммунологиялык эске тутуу касиетине байланыштуу жүргүзүлөт. Бит келтеде алды менен LGM иммуноглобулини пайда болот. Андан кийин LGG түзүлөт. Ал эми Брил оорусуна баарынан мурда LGG антителасы иштелип чыгарылат. Дарылоо үчүн риккетсиозго каршы таасирлүү дары-дармектерден тетрациклин, левамицетин, рифампицин колдонулат. Профилактика. Оорудан алдын ала сактануу үчүн эң биринчи биттерди жок кылуу, дезинфекция, дезинсекция жүргүзүү керек.
Атайын профилактиканын көмөкчү гана жардамы бар. Вакцинацияны эпидемия учурунда медициналык кызматкерлерге жана изилдөө лабораториясында иштеген адамдарга жүргүзөт. Азыркы учурда биткелтиге каршы кургак химиялык вакцина берилет. Теманы бышыктоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Рикетсиялар морфологиялык түзүлүшү боюнча кандай өзгөчөлүккө ээ? Рикетсиялар кандай чөйрөдө өстүрүлөт? Эпидемиялык биткелти козгогучунун кандай антигендери бар? Эпидемиялык биткелти оорусунун патогенези жана клиникалык көрүнүшү кандай? Ооруну алдын алуу үчүн кандай профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлөт? Брил оорусу деген эмне? Темадагы негизги терминдик сөздөргө түшүндүрмө бергиле. Рикетсия, антиген, дезинфекция, дезинсекция, вакцина жана иммуноглобулин. Өз билимин текшерүү үчүн төмөнкү тестке жооп бергиле. Биринчи, эпидемиялык кайталанма келте оорусу кайсы тукумга кирген бактериялар жаратат? А. Трепанемалар, Б. Боррелиялар, В. Лептоспиралар, Г. Спирохеталар. Экинчи, рикетсиялар кайсы ооруну пайда кылат? А. Сифилис, Б. Биткелте, В. Кургак-учук, Г. Пневмония. Үчүнчү, эпидемиялык биткелте оорусун кайсы микроб козгойт? А. Рикетсия правацека, Б. Бострепанема, В. Эшерихия, Г. Сальмонелла. Төртүнчү, музер рикетсиясы кайсы ооруну пайда кылат? А. Эпидемиялык биткелте, Б. Эндемиялык биткелте, В. Эндемиялык бүргө аркылуу жугуучу тиф, Г. Ку лихорадка. Бешинчи, эпидемиялык биткелте оорусун кайсы тукумга кирген бактериялар жаратат? А. Трепанемалар, Б. Боррелиялар, В. Рикетсиялар, Г. Спирохеталар. Алтынчы, Ку лихорадка оорусу кандай оору болуп саналат? Антропоноздук, зооноздук, биологиялык, экологиялык. Жетинчи, Ку лихорадка оорусун кайсы орган жабыркайт? А. Ангина жарасын, Б. Стоматит жарасын, В. Жара некроз процесстерин, Г. Өпкө сезгенүүсү. Сегизинчи, адамдарга оору жугузуучу рикетсияларды атагыла. А. Холера, Б. Биткелте, В. Көк чөтөл жана паракоклюш, Г. ичкелте оорусу. Тогузунчу, эпидемиялык кайталанма келте оорусунун жугуу жолдору. А. Кене аркылуу, Б. Колдонулган буюмдар аркылуу, В. Бүргө аркылуу, Г. Бит аркылуу. Онунчу, биткелте козгогучу кандай формадагы бактерия? А. Шар формасында, Б. Таякча формасында, В. Спираль формасында, Г. Бутактанган формада. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.